İbnül Kayyim rahimahullah'dan келет. Ситту сифатин фис салати мин аламатин нифақ. Намазда 6 sıfat nifaqtın belgilerinden, münafıktın belgilerinden. Birincisi el-keselu indel qiyam ileyha. Namazga turup atkan uçurda жалқоолук менен туруу. Namazga кубануу менен, жеңилдик менен турбайт. Намаз ушунчалык оор болот. Намазга жалқоолонуп турат. Бул биринчиси. Экинчиси ва мураатун наси фи фи'лиха. Намазды рия үчүн окуу. Элдер көрсө экен, элдер билсе экен деп окуйт намазда. Аллахтын ыраазылыгы үчүн эмес. Аллах субханаху ва таала Куранда мунафыктардын намазда кандай абалда турат экенин баяндап айтты го. Ва ида каму иля салати каму кусала юрауна наса ва ла yazkuruna Аллаха илля қалила. Алар намазга турушкан болсо жалкоолонуп турушат. Жана намаздарын, ибадаттарын эл көрсүн, рия үчүн жасашат. Бул экинчиси. Намазды рия үчүн окуу. Үчүнчүсү ва та'хируха. Намазды кечиктирүү. Дайым намазды кечиктирип окуйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде кечиктирилип окулган намазды ал мунафыктын намазы, мунафыктын намазы, мунафыктын намазы деп 3 рет кайталап айткан. Бул үчүнчү намаздагы мунафыктын 6 сыпатынын бири. Кечиктирүү намазды. Төртүнчүсү ва нақруха. Намазды шашкалактап окуу. Шашып баттан окуп бүтүрүү. Кээде Аллах сактасын, кээ-бирки имамдардын артында туруп намаз окуп калсаң, ушунчалык бат окушат. Сен анын артында туруп рүкү кылганга жетишпейсиң. Сажда кылганга жетишпейсиң. Ушунчалык баттан шашкалактап окуйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям азыркы жогоруда айткан хадисинде шашкалактап окулган намазды дагы мунафыктардын намазы деп эсептеген. Бул төртүнчүсү. Бешинчи сыпат ва қиллату зикриллахи фиха. Намазда Аллахты аз зикир кылуу, аз эстөө. Аллах Таала Куранда дагы эскерет: "Ва ла yazkuruna Аллаха илля қалила." Алар Аллахты аз эстешет, аз зикир кылышат деп мунафыктарды. Ал эми 6-чы сыпат ва тахаллуфу ан жамаатиха. Намазды жамаат менен окубайт мечитте. Мечитке жамаатка барбайт. Парыз намаздарды мечитте жамаат менен бирге окубайт. Үйүндө жалгыз окуйт. Мечитке барбайт. Бул 6-чы сыпат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көзү көрбөгөн сахабасына мечитке барбай үйүндө окууга уруксат берген эмес. Пайгамбарыбыз хадисинде жамаат намаз жөнүндө өтө катуу эскерткен. Айтканыбыздай, көзү көрбөгөн сахаба келип уруксат сурады. Үйдө окусам болобу? Мени мечитке алып келген эч кимим жок деп. Жардамчым жок деп. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал адамга уруксат берген эмес. Намазга чакырыкты угасыңбы? Азанды угасыңбы деди. Ооба деди эле, анда жооп бер деди. Мечитке келип оку деди. Жана ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитке келбей, жамаатка келбеген адамдардын үйлөрүн күйгүзүп жиберсем деп, мен ушул нерсени каалайт элем деп айткан. Бул жамаат намазынын орду жогору экендигинен кабар берет. Ибн Каййим рахимахуллах бул жерде 6 сыпатты намаздагы мунафыктардын белгилеринен деп санап өттү. Бул 6 сыпаттын ар бирине Куран сүннөттөн көптөгөн далилдер келген.